Угла берет экен. Чыгарып атышпы. Эйнеңе ойбойсуң эби. Чыкырчы ону. Кактык болосуң доске. Мен оюмча ал кечирим сурады бизден. В принципе, мен лично мое мнение дегенде мен кечирдим, допустим. А вот то, что отнимать его почетную, допустим, грамоту, это, думаю, неправильно, да? Мое вот мнение вообще. А бул кылганы негизи туурабы? Акылганы бир жагынан туура эмес, биздин калкка жарашпайт да. Балким орус Россияда ал жарашат, бирок биздин мусулман элге жарашпайт деп ойлойм да. Ар бир эркекте деле боло турган иш го эми, бирок Турал Чокоев эртис болгондон кийин кичине сүйлөбөй эле койсо болмокпу негизи. Өзү дагы мындай эмеси кандай чейсем, адам уровень эмес өйдөрөк турганда чоңураак эмес өзүнүн эмесин ылдый түшүрүп алды деген ойдомун мен. А так биздин менталитетке жаштарга кичине тарбия кичине болгондой бизге ал келбей терс Talapqa жооп бербейт ал. Эми жооп берсе жооп береттир, бирок эскилер үчүн ал туура эмес болуп калат. Негизи кыргыздын маданиятыначы. Турал Чокоевдин долбоорун айтсак деген кыргыз элине мындай туура эмес. Алар деген башка өлкөнүн, мисалы Россиянын жанагы долбоорлорун турап кыргыздарга жайгысы келди да. Бирок кыргыздардын менталитети башка болгондуктан кыргыздарга туура эмес болуп калган. Көбүнчө ошондой сын пикирлерди алды да. Туура эмес болуп калды да Турал Чокоевдики. Нандарын ажыратканы гычет тура болду да. Анткени башкаларга мындай сабак болду да. Турал Чокоевдин өзү званиясынан алып койгону туура эмес болуп калды да. Бул деген Кыргызстандын сөз эркиндигинин жоктугуна барабар болуп калды да. Мындай айтканда Кыргызстанда сөз эркиндиги менен биз башка мамлекеттерге ошо менен гана мактанабыз. А бирок ошол эле убакта биздин мындай айтканда сөз эркиндикти тепселеп коюшту да. Маданият министри бул жактан күнөөлүү деп ойлойм. Бул деген демократия деп айтсак болот чындыгындачы. Демократия сөз эркиндигин мындай слишком эле аябай эле мындай эмесин түшүрүп салды да, ашыкча болуп кетти да. Анчалык мандатын алып, анан тиги ар кандай долбоорлорго келбейт деген нерсечи. Бирок чындыгында буну Кыргызстанда 6 миллион калкпыз, жок эле дегенде 3 миллион калк көрдү бул нерсени. Анан тарбия жагынан өтө эле туура эмес болуп калган.